баштай бер. Ушуга чейин могу ишке чейинчи. Бuyakta 2-3 эшик бар. Курулуш жана архитектура бул жөн гана таштарды, темирди чогултуу эмес. Бул чыгармачылык, бул жашаган мейкиндиктүү түсү. Ар бир куруучу, архитектор кыялдарды жана идеяларды ишке ашырган сүрөтчү болуп эсептелет. Анда эмесе сиздер менен тарыхты көздөй сапар тартып, ата-бабаларыбыздын эгемендүү Кыргызстанды жаратуудагы алгачкы таштаган кадамдарына көз чаптыралы. Архивдер өлкөбүздүн курулуш тармагынын баатырдык мезгили тууралуу баалуу эскерүүлөрдү камтыйт. Биринчи кирпич коюлгандан бүгүнкү күнгө чейин куруучулар өнүгүүбүздүн символу болгон кереметтүү объекттерди курууну улантышууда. Куруучуларыбыздын талыкпаган эмгегинин натыйжасында мейкенибиз жыл сайын күчтөнүп, гүлдөп өсүүдө. Бул ийгиликтер өкмөттүн жана элибиздин биргелешкен аракеттеринин жыйынтыгында жүзөгө ашырылды. Тармагы бул экономиканын локомотиві деп коюшат. Себеби курулуш бар жерде, ошол жерде экономиканын өсүшү, ошол жерде мындай завод фабрикалардын пайда болушу, адамга керектүү билим берүү, бул ден соолукка байланган ушундай отрасларды өстүрөт куруш керек. Анан адам баласына жакшы жашаш үчүн үйлөр. 70-ci жылдардан кийин 80-ci жылдарда бизде өзгөчө курулуштун темпи өстү. Индустриальный методго өттүк. Жилье 9 этажга көтөрүлдүк. Промышленный завод эмелерди биз чүң узун пролетный, большой пролетный балкалар, фермерлерден кура баштадык. Это начало индустриализацияда поэмында бул эсе. Ошол эле биз энди ага токтобой, анан 18 этаждуу монолиттүү үйгө түзгө тура калды. Бирок это тоже технологический болгон үчүн анан 18 этажга көтөрүлүш үчүн жаңы технология алып келдик, банкада. Ана ошол биринчи үй жана Киевский менен Советский строй 18 этаждуу. Это биринчи 18 этаждуу монолитный дом. Биз ошо менен 18 этаж зданияга, жильега жеттик. Анан болбосо айтпадым, 4-5 этаждан жүргөнбүз да. Эми болсо биздин өкмөттүн акыркы 2 жылдагы курулуш тармагындагы жетишкендиктерине жана пландарына көз чаптыралы. Өткөн жылдарда курулуш иштеринин көлөмүнүн олуттуу өсүшү байкалды. Бул өкмөттүн жана бизнес коомчулуктун аталган тармактын өнүгүү келечегине болгон ишенимин айгинелейт. Курулуп жаткан объекттердин саны жыл сайын 2 эсеге көбөйүүдө. Курулуш тармагындагы инвестициялардын динамикасы да көңүл бурууга арзыйт. Акыркы 2 жылда тармакка инвестициялардын келишинин өсүшү 10,4% болду. Инвестицияларды тартууга жана курулуш компаниялары үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган тайманбас реформалар экономикабыздын бул маанилүү чөйрөсүнүн өсүшүнүн драйверине айланды. Мамлекетибизде көптөгөн курулуш иштери башталды. Аны урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев өзү көзөмөлдөп,
ири курулуштардын баардыгына өзү барып ачылыштарды жасап курулуш иштерин бүткөрүүгө аракет кылып жатат. Аны менен биз мамлекеттик курулуш агенттиги ал курулуштарды көзөмөлдөп, сапатын жана башкаларын карап жатабыз. Анткени мамлекеттик курулуш агенттигинин бирден бир милдети бул курулуштун сапатын кароо. Ал эми калган курулуштар болуп жаткан социалдык, маданий көптөгөн региондордо болуп жатат. Мен мына жакында эле Кыргыз Республикасынын 7 областын, 40 районун, 14 шаарын кыдырып чыктым. Ар бир райондо курулуштар болуп жатат. Бул мектеп, бала бакча, маданий үйлөрү, ооруканалар, негизи эле республика боюнча курулуштарды көрүп, биз эле эмес, элдер да сүйүнүп жатат. Унчалык масштабта боло эле келе. Анткени бунун баардыгы мамлекетибиздеги болуп жаткан чоң ири жаңылыктар. Бул экономикабыздын көрсөткүчү жакшы жакка ооду деген сөз. Мамлекет бир ордунда турбайт, коом бир ордунда турбайт, аалам бир эле Бишкек, Кыргызстан менен бүтүп калбайт. Аалам бул чексиз. Ошол чексиздикке, мейкиндикке биз дагы кошо жылышыбыз керек. Жарандарыбызга болушунча жеңилдик түзүп беришибиз керек. Куруучулар жаңы турак жай комплекстерин, соода борборлорун, мамлекеттик объекттерди, ГЭСтерди, аэропортторду, жолдорду, көпүрөлөрдү жана башка күнүмдүк жашоодо ыңгайлуулукту камсыз кылган инфраструктураны куруп жатышат. Курулуш тармагын активдүү өнүктүрүүнүн жактоочусу болгон президентибиздин жетекчилиги астында чоң масштабтагы, амбициялуу, Кыргызстандын символу боло турган долбоорлордун ишке ашырылып жатканына күбө болуудабыз. Мындан сырткары, өлкө башчыбыздын колдоосу менен социалдык объекттерди да камтыган рекорддук сандагы курулуш иштери уланууда. Мектептерди, бала бакчаларды, медициналык мекемелерди, спорттук курулмаларды жана башка объекттерди кеңейтүү, модернизациялоо жарандарыбыз үчүн ыңгайлуу жана коопсуз чөйрөнү камсыздайт. Кыргызстандын куруучулары, сиздер чыныгы баатырларсыңар. Талыкпаган эмгегиңердин натыйжасында биздин келечектеги өнүккөн өлкөбүздүн бекем пайдубалы түптөлүүдө. Биз сиздерди терең урматтайбыз жана аткарган жумушуңузга таазим кылабыз.